Атман күнүңүздөр менен урматтуу замандаштар. Бүгүн мынакей күндүк мейит болсун. Aalам күчтөрдүн баарына жеткен болсун. Баарлыкка бир болгон болсун. Бүгүн биз 40 күндүктү жыйынтыктап атабыз. 40 күндүн жыйынтыктарында аябай 40 күндүн ичинде кубуштарды көрдүк. Кубуштар аяндарга ээ болдук. Эң башкысы ушунчалык мен кубандым. Эң башкысы дүйнөнү сактап калуу жолун үйрөндүк. Ал Манас чыгырыгы боюнча үйрөттү. Баардыгы ошол отургандар ошого каныгып да калды. 40 күндүн ичинде катышып өздөрүнөн ошол Манас чыгырыгын иштетип калышты. Биз ойлойбуз, ушу Манас чыгырыгы келечекте жалпы дүйнөнү куткаруучу күчкө айланарына ишенип калдык. Мына ошонун ичинде ошол ковидти токтотуу, вакцинаны жок кылуу боюнча да тилек кылдык эле. Кудайдын буйругу ошодонбу бүгүн ковид азайып баратат эл ичинде. Кыргызстанда ушунча азайып, тесик менен азайып атат. Мына ошону аяктыруу жолдорунда айтып берген бизге шыбак менен бака жалбыракты колдоосу деп аны Иисус пайгамбар өзү келип айтты. Ошонун эле ичинде рак оорусун аяктыруу боюнча да аян белгилер болду. Айтор 41 күндүн ичинде ушундай көп илим алдык жана өзүбүздө чыйыр алып мындай айтканда улуу ишке дагы бир ирет даярдык алдык. Ошол даярдыктын ичинен такшалдык десек да болот. Баарыңарга ошо катышкандарга ушул ыраазычылык билдирип кетүү менен улуу тилегибизди баштайлы. О, жаратканлуу Теңир кубаныч менен сүйүнүч каптаган ак дилибизди кабыл кыла көрүп чыккан сөздөрүбүздү. Улуу тилегибиздин баарыга кылайын жалпы элибизге, жалпы жерибизге, жалпы адамзатына жана ушул жан жаныбарларга бүткүл табиятына болсун. Бирлигибиз, бүтүндүгүбүз улук болсун деп, улуулугубузду таанып, баарыбыз бир бүтүн экенибизди билип, бир жандай чогулуп улуу кызмат кылууга эл журтту да чакырдык. О, жараткан ушул илимге, ушул тунууга катышкандардын баары түшүнөн аян болду. Өздөрүнө сезим болду, көрүнүштөр болду. Сырдуу дүйнөнүн сырына сүңгүгөндөр болду. Ал жак менен кабарлашкандар, амандашкандар болду. Жана улуу жолду таптык, улуу жолду бизге көрсөткөн багыттар болду. О, Теңир тек сыраачылык болсун, тек сыраачылык ак дилибизден болсун. Кең аалам жаркырап турсун, жарыгы бүт ааламга тийип турсун. Жеринен өзөгү аалам менен бириккен болсун. Ааламда жашагандай болсо, жерине жашоого ошондой жашап өткөн болсун. Ааламдагы жашоону жерине бейиш кылып кабыл алсын. О, жараткан бүгүн ошол 40 күндүгүбүздү белгилеп ыраазычылык берүү менен ушул жайылган алаканга жана ошол жерде келген ата бабаларга, койлалардын баарына тек ыраазычылык болуп, дагы бир айтылчу сырлар бар эле айтылган болсун. Берилчи аяндар бар эле баары берилген болсун. О, Теңир, өзүң менен биргебиз. Өзүң менен бирге кызматтабыз. Жана ушул улуу кызматыбыз жалпы бүтүндүккө кабыл болсун. Амин. Алыңыздар. Мынакей бүгүн ушинтип 41 күндүк медитация бүттү. Кабыл болсун, ушул айтылган баталар кабыл болсун. Кыргыз элибизге жогумдуу болсун.